ааламдык идеология бар. Келечектин программасы бар. Мына ошентип эми мына партияларда базарчылар отурат. Мына бирөө айтты. Мен уялганыман ушул машинеси жок жүрөт ушу балдар кыздар. Мен уялганыман шапкемди минтип басып өтөм. Түшүнсө болот, ошо туура айтып атат бак ошо адамчы. Анткени анын түшүнүгү каражат. Машинеси жок жүрсө. Машина каражат өзү. Анан уялып атат, ал туура айтып атат. А бирок улуттук идеология жок да анын ичинде. Анын ичинде түшүнүгү акча, түйүшүгү акча, эңсегени акча, түшү акча, түйүшүгү акча, түшүнүгү акча. Анан ошол пенделер, бул пенде де аларчы. Алар бийликке барат дагы кайра акчага иштеп атат. А арбай этапка өткөн адам, арбайга акчанын кереги барбы? Мисалга мага акчанын кереги жок. Жок кереги. Себеби каражаттуу адам каражатка чуркаса касиети кырсыктайт. Кайра мына бу байланыш берген адамдарга. Каражаттуу адам эмес булар. Камокко карыз, бир кою жок. Бирөөнүн үйү бардыр, бирок кою жок коросунда. Үйүрүр жылкысы жок. Көрдүңүзбү, Кудай кимди жакшы көрөт экен? Каражаттууну эмес, касиеттүүнү, карапайымды жакшы көрүп атат. Мына көрдүңүзбү? Өзүмчөлдөр чыгат деле бул бала болсо деле эртең барып бул кайра эле ошол Баланчаев мына Атамбаев айтып атат го бүгүнкү президентти. Бакиевдин эле кебетесин кийди деп атат. Эми алар билер кайсы жерден ашал кайсы ээрди мингенин, кайсы кебетеси кийгендир. А биз мындай эле жалпы эле айтып өтөлчү. Себеби пенде акчага байланып калган. Ошол мисалы базардан чыкты, же жерден чыкты, бу жерден чыкты. Кайсы идеология бар ошолордо? Анан мен ойлоном да, мисалы мен ааламды ойлоном, мен адамзатты ойлоном, ошону жазам. Менде идеология бар. Мына мен сүйлөп аткан улуулук бүт идеология. Ал киши месте санайт, аренда санайт, анан налогту, анан кантип жашырам, кантип көбөйтөм. Анан ошол идеология барбы ошондо? Дейсиң да, демек буларда өзүмчүлдүк. Анан бирден болсо чачырай калмай, балекет болсо кайра бирге калмай, бир тамаша да. Коалиция чачырап кетти, премьер-министр түшүп калды. Өзү жылып кетти, досун шайлай калды. Көрдүңүзбү? Ошондо чындык өзү ааламдабы? Правую руку дай, правду скажи, правда где? Вот. Мына жаның ааламдан келген. Кайтыш болот. Энергиядан куралгансың. Энергия арбай периште. Мына а жерде чындык барбы? Правда. Жок. Ааламдык түшүнүк барбы? Жок. Ааламдык жашоону билеби? Жок. Ааламдын сырын ачканбы? Жаңы доордун талабын билеби? Жок. Анан кандай кыргыз бүгүн дүйнөгө жол көрсөткөн аткан болсо. Мына ошондуктан урматтуу улуу журтум, булар эмес, азырчы карапайым эл ойгонуп кетет. Карапайым элден сот чыгат. Карапайым эл өзү тескейт. Эл тараза эл сынчы дегендей мына ошого барат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Түшүнүктү канчалык кеңейтсек, оорудан, турмуш туткунунан кутуласың, боштондукка чыгып, өмүрүңдү өзүң жетектейсиң. Мына караңыз, пенде не кылат экен? Пендечи иштейт экен. Анткени ал түшүнүгү акча. Акча менен келген а жерге чан үстүнө. Анан акчалуулар келген. Караңыз. Уадалашып алып келген. Ошо чындыкпы? Карапайым, касиеттүү кыргыз карап турат. Палекет киши добуш берди дейт. Моңча бир адам 5-6 компьютердү бар жоктун ортосуна добуш берип койду. Эми бул жалган болуп атпайбы өзү эле мындай караганда эле? Ошондуктан кыргыз байып кетпеген ошол болуп атат да, анткени чындыкка жаралган. Караңыз мына кыргыздын байып кетпегени. Пендечиликтен жолу ачылбаганы.
канча ошо референдум өттү, канча шайлоо өттү. Бирок жыйынтык улуу журтка бербей атпайбы? Карапайым элге бир жыйынтыгын көрсөтпөй атпайбы? Мына, урматтуу улуу журтум, ошон үчүн улуттук идеология же болбосо ааламдык идеология гана чечет. Анан ошо өткөндө да айтып өттүк,